Ушентип аңызга айланган 6-чы чакырылыштын депутаттарынын да иштөө мөөнөтү аягына чыгып бара жатат. Ар кандай атка конуп сүйлөгөн сөздөрү күлкү жараткан бул курам жаңы чакырылышка качан орун бошотот деген суроо коомчулук тарабынан берилүүдө. Суроого БШК өкүлү жооп берет. 6-чы чакырылыштын депутаттары ушул жаңы шайланган жогорку кеңештин депутаттарынын биринчи сессиясына чейин өзүнүн ишин алып бара берет. Андан кийин биринчи сессиясынан баштап алардын иши токтойт. Тактап айтканда 6-чы чакырылыштын мөөнөтү 7-чи чакырылыштын биринчи сессиясы болгондон кийин бүтөт. Бирок ал сессия качан болору коомчулукту кызыктырууда. БШК өкүлү мөөнөт кийинки жума так билинерин жар салды. Азыр биз жыйынтыгын чыгарып бүтө элекпиз. Жыйынтыгын чыгарып бүткөндөн кийин анан расмий жарыялангандан кийин биз биринчи сессиясына аларга күбөлүк төшпөлгө берүү боюнча жогорку кеңештин депутаты деп каттоо жөнүндө чечим кабыл алышыбыз керек Борбор шайлоо комиссиясы. Андан кийин биринчи сессия чакырылат. Ошо мандаттар качан тапшырылып турган болуп атат? Кийинки жумалардан билинип калат. Муну менен катар болочоктогу депутаттар келелек жатып, парламенттин имаратындагы кабинеттерди талашып жатат деген маалымат тараган. БШК бул маселеге кийлигише албай тургандыгын кабарлады. Ал боюнча бизде маалымат жок. Биз аларга жооп бере албайбыз. Мыйзамга ылайык БШК бир чара көрө алабы? Жок, биз ага эч кандай эч нерсе дей албайбыз. Ал жогорку кеңештин ички иши да. Парламенттин маалымат кызматынын жетекчиси мындай кабарларды төгүндөп, жаңы келе турган эл өкүлдөрү үчүн иштей турган кабинеттер эрежеге ылайык атайын жаңы депутаттардын курамынан түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы менен бөлүштүрүп берилерин белгилөөдө. Кабинеттерди бөлүштүрүү үчүн атайын ошол жаңы келген депутаттардын курамынан түзүлгөн комиссия болот. Ошол комиссия аныктайт. Ошого жараша баягы бөлүнөт да, фракцияларга бөлүнөт, эми комитеттерге бөлүнөт. Алардын жетекчилери кайсы кабинеттерде отурушат, эл өкүлдөрү кайсыл кабинеттерде отурат деген ушул бардык баягы маселелерди, суроолорду ошол жаңы келген депутаттардын курамынан түзүлгөн комиссия аныктап, андан ары ошол иш башкармалыктын чарбалык бөлүмү анан ошол кабинеттерди эл өкүлдөрүнө бөлүштүрүп берүү процесстерин башташат. Эске салсак, мыйзам боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү бүткөн соң 20 күндүн ичинде шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгаруусу зарыл. Алтынбек Бектуров, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.